Аксы районундагы Аркыт Токой чарбасынын балчылары Кара Суу айыл аймагына караштуу Миңбогу, Түрдүк, Кумбел жайлоолоруна чыгышып, мына ошол жайлоолордон бал жыйнашат. Токой чарба менен балчылардын ортосунда келишим түзүлгөн. Кызыл Көл айылынын тургуну Мамиталиев Нурдөлөт бал арычылык менен алектенгенине 30 жылдан ашты. Ал мына ушул учу көк тиреген тоолор менен киндиктеш болуп калгандай сезет. Анткени анын ата-бабалары да балчылык менен жашап келишкен. Мен үй бүлөмө бүт бардыгын эле ушул эле тиричилик менен багабыз. Ушул убакка чейин деле багып келген ата-бабаларыбыз. Азырга чейин деле ишибиз ушул. Чет өлкөлөргө чейин барып иштеп келдик. Россияга, Казакстанга, а жак бу жакка барып. Ал жактан тапкан айлык акыбыз менен бул жерде өзүбүздүн жерибизде арычылык менен тапкан акыбыздын айырмасы салыштырсак, бул жерден тапканыбыз пайдалуураак, кирешелүүрөөк. Тиричиликти бияктан деле кылса болот эми. Мекендештерибиз чет өлкөгө кеткенден көрө өзүбүздө тиричилик кылган жакшы да. Нурдөлөттүн конушуна автомашина барбайт. Ат менен 5-6 саатта айылдан жетишет. Жалгыз таман жол менен ат эчек менен катташат. Бирок ошол татаал жолдун да өзүнчө рахаты бар. Жайлоого чыгарда улоо менен ун азык-түлүктөрдү жеткирип алышат. Аба таза, суусу тунук. Алынган балдын да сапаты жагынан бул чөлкөмдөгүлөрдөн эң сапаттуу бал мына ушул жайлоодо. Нурдөлөт өзү курактуу жаштарды чет өлкөлөрдө кыдырбай эле айылда эле иштеп акча тапса боло тургандыгын айтат. Жакшы болгон жылдарда бир челектен 55 килограммга чейин бал алышат. Өткөн жылы болбой калган, быйыл экинчи рет бал алып жатышат. Буйруса жакшы болот дейт. Азыр бир челектен 10-20 килограммга чейин бал алып жатат. Быйыл бул алган аселибиз былтыркыларга салыштырмалуу бир аз дурузураак. Жаан-чачынга байланыштуу, погодага байланыштуу болот көбүнчө. Бир челек арыдан, бир яшык арыдан жакшы болгондордо алабыз, бир 10-15тен айлантып, 20га чейин айланткандар болот. Болгон жылдары, жакшы болгон жылдары бир 3-4кө чейин асел алып качка кылабыз. Болбогон жылы болбой калат, эми ал ага чыдаш керек адам. Мээнетти талап кылат көбүрөөк. Азыр экинчи качкесин кылып атабыз биз. Экинчи качке Кудай кааласа жакшы эле бир 10 айланып калат. Биринчиси да ошондой болгон, азыр экинчиси дагы ошондой эле. Кудайга шүгүр. Түрдүк жайлоосуна барып балчыларга жардам берип бал иштеп келгендер да аз эмес. Алардын бири Умарбек Дүйшөналиев, ал Нурдөлөткө жардамдашканы келген. Айылда да бал челеги бар. Мында келип жардам берип да эмгек акысына бал алмакчы. Быйылдан кийин бал арысын мына ушул жерге алып келип коюуну пландап жаткан кез экен. Мен да ушу ары багамын, айылда 20 семей айрым бар. Şu asel menen bala çakamı tirilegim şu asel menen tirilik kılamın. Anan hazır bu yaka çoğun jayloğuğa geldim. Türdük degen jayloğuğa şu kaynım ekisine jardamga. Bir yerden de jardamdaşıp akımı alamın, bitki akı veret bana. Oşa menen bala çakamı bagamın. Bu yakta jakşı eken asel. Ayıldağı ayrıdan jayloğuğa ayrının tapkan ayrının aseli köy eken bir yerde. Bugün görüp kaç kılışı buna ki. Jakşı eken, ay jakşı eken. Kuda kalasa bir 15'ten 10'dan jogor aylanıp kalatko. Özü bir semeye ayrı, bir sözünde 50 kiloga çeyin tabat da. Jakşı жылдары болгон жылдары. Погодага карай жазкы погода жакшы болду. Bir жылда 50 килограмм киреше кылат, bir semeye ayrı. Ошо менен биз тирлик кылабыз. Жайлоодо